Сараңдықтың зияны. Аяттар. Ким өз напсисин сараңдықтан сақтаса, алар анығында құтылушылар. Алланың берешендігінен өздеріне берілген нәрселерге сараңдық қылғандарды алар үшін жақшы деп ойлап оғла. Жоқ, бұл аларға абдан жаман. Қиямат күні алар емнеге сараңдық қылышқан болса, ошол нәрсесі алардың мойындарына от болып орылот. Сараңданғандарды жана, адамдарды сараң болуға бұйырғандарды жана, Алла аларға өз марттығы менен тартуулағандарды, жашырғандарды сүйбейт. Біз қапырлар үшін қордоочу азапты даярдап қойдық. Хадистер. Сараңдықтан қачқыла. Анткени силерден мурдагы үммөттөрдү да сараңдық жоқ кылган. Сараңдық аларды бири-биринин канын төгүүгө, бири-биринин намысын жана мал мүлкүн акысыз алууга түрттү. Бейишке сараң, айлакер, кыянатчы жана мүнөзү жаман адам, жамандығының акыбетін көрмөйүнчө кирбейт. Сахабалардын жана алымдардын сөздөрүнөн. Мухаммед бин Мункадир мындай дейт. Алла бир элге жамандык кааласа, алардын жамандарын аларга башчы кылып коет. Ырыскыларын сараңдардын колуна берет деп айтылчу. Шаби, булардын экөөнүн кайсынысы тозок отуна дагы көбүрөөк саларын билбейм. Сараңдыкпы же жалганбы деп айтат. Каап айтат, ар күнү эки периште мындай деп кыйкырат. О жараткан Алла, сенин жолуңда сарптабагандын мал мүлкүн жок кыл. Сенин жолуңда сарптагандын сарптагандарынын ордун дароо толтур. Абдул Малик бин Кариб аль-Асмайи мындай дейт. Бир бедуин бир адам тууралуу айтып жатып, баланчаны кадырлабай калдым. Анткени дүние анын көзүндө баркталып жатат. Ал адам кайырчыны көргөндө өлүм периштесин көргөндөй болот деди. Абу Ханифа рахматуллах алейхи, мен сараң адамды эч эле калыс катары кабыл ала албайм. Анткени сараңдык аны ашыкча алууга түртөт жана ал алат. Демек, андай адам аманатка бек болбойт. Сараңдык тууралуу хикаялар. Басрада өтө сараңбай киши бар эле. Коңшуларынын бири аны конокко чакырды. Жумуртка кошулуп бышырылган эт тартты. Ал тамакты ашыкча жеп алды. Бир жактан жеп, бир жактан суу ичип жатты. Ичи көптү. Денеси оорлошуп кыйнала баштады. Абалы начарлап болбой калганда доктурга барды. Дарыгер, эч нерсе эмес, жеген тамагыңды кусуп салсаң аман каласың деди. Тигил сараң киши, жумуртка кошулган этти кантип кусуп салмак элем, андан көрө өлгөнүм жакшы деди. Бир бедуин бирөөнү издеп келди. Ал издеп жүргөн адамдын алдында инжир бар эле. Бедуинге көрүп, инжирди чепкени менен жаап алды. Бедуин жанына келип отурду. Тигил киши бедуинге суроо узатты. Сен Курандан бир нерсе билесиңби? Оба, «Ваззайтуни ва тури синин» деп Тин сүрөсүн окуй баштады. Тигил киши бедуинге кайрылды. Сүрөнүн башындагы Тин кайда кетти? Тамаша иретинде Тин, инжир сенин чепкениңдин астында. Бир киши досын үйүнө чакырды. Бирок ага эч тамак тартпады. Аны дигерге чейин үйүндө күттүрдү. Тигил досунун курсагы ачты. Жинди боло жаздады. Ошол убакта үй ээси чоорду колуна алып, сага жаным менен ант берем. Сен кайсы күнү уккун келсе, ошону чертип берем деди. Тигил досу, эт куурулуп жаткан үнүн уккум келди деди. Сараңдыктан арылуу. Сараңдыктын себеби дүнүйөнү сүйүү. Дүнүйөнү сүйүүнүн эки себеби бар. Биринчиси, эч өлбөчүдөй ойдо болуп, дүнүйө аркылуу табылган нерселерди сүйүү. Адам баласы бир күндөн кийин өлөрүн билсе, мал мүлкүн сарптоодо сараңдык кылбас эле. Өмүрдүн кыска экендигин билгени менен, балдарын ойлоп да дүнүйө чогулта берет. Экинчиси, мал мүлктүн өзүн жакшы көрүшү. Анткени кээ бир адамдардын колунда өмүр бою жеткидей мал байлыгы бар. Эгер жөндүү түрдө садака кылса да, артында миңдеген акчасы калат. Артында мал мүлкүнө ээ болор туягы жок, карыянын көп дүнүйөсү бар. Бирок напсисиз зекет берүүдөн тосот. Жада калса, ооруп калганда да өзүн дарылатууга ыраазы болбойт. Акчага ынак болуп алган. Көп байлыкты басып жаткысы келет. Аларды жерге көмүп сактайт. Өлсө топурактын алдындагы байлыгы же жок болот же бирөөнүн колуна өтөт. Муну да билет. Ошого карабастан аны жегиси да, садака кылып бергиси да келбейт. Бул жүрөктүн оор дарты. Аны айыктыруу кыйын. Айрыкча карыган кезде бул айыккыс оору болот. Ар бир оору ага карама каршы нерсе менен дарыланат. Мына ошондуктан дүнүйөгө берилип кетүү дартын аз байлыкка каниет жана сабырдуулук менен айыктырышың керек.
Дүниеге түркүк болчудай сезимдерди өлүмдү көп эстөө, тең туш жана жакындардын өлүмүнө кароо менен дарылайсың. Дүние чогултуу оорусун байлыктын артынан чуркагандардын чарчап чалыкканына жана көзү өткөндөн кийин алардын кашыктап жыйнагандарын чөмүчтөп чачылганына кароо менен айыктыра аласың. Перзентке карата ашыкча мээримди жана камкордук сезимин, баланын жаратуучусу аны менен кошо ырыскысын да жаратканын ойлоо менен ооздуктоого болот. Пайдалуу дарылоо жолдорунун дагы бири сараңдардын абалдары тууралуу көп ойлоо. Адам табиятынан аларды жек көрөрүн ойлоо. Анткени башка сараңдардын сараңдыгын жактырган эч бир сараң жок. Мына ошол себептен өзү да элге кандай жаман көрүлөрүн билиши керек. Ошондой эле жүрөгүн дүние байлыктын эмне үчүн жаратылганын, анын муктаждык чегинде гана сакталышы керектигин, ашыкчасын садака кылуу менен акырет үчүн азык даярдоо керектигин ойлоо менен дарылай алат. Алланы таануу жана илим жагынан дарылоо жолдору ушулар. Ошондуктан пенде көрөгөчтүк кылып, мал-мүлктү садака кылуу бул дүйнөдө да, акыретте да садака бергенден жакшы экенин билсе, ага кызыгат. Эгер колдогу мал байлыкты жакшылыкка жумшоого шыгы козголсо, дароо жүзөгө ашырышы керек. Анткени шайтан аны жарды болуп калуу менен коркутуп, оюнан кайтарып жиберүүгө аракет кылат. Айтууга караганда Абу Хасан аль-Бушанжи бир күнү дааратканада жүрүп, шакиртин чакырды да ага мындай деди: "Көйнөгүмдү чечип, баланчага бер. Дааратканадан чыккандан кийин эле бербейт белеңиз. Оюмдан кайтып кетүүдөн корктум. Дааратканада ушул ой келди. Дааратканадан чыкканга чейин оюм өзгөрүп кетпестигине ишенбегендиктен ушундай кылдым." Бул баян Ихяу Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.